Ысык көл районунун Садыраки эл аймагындагы сел сууларынан жабыркаган айылдарга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин унаалары менен тургундарга таза суу жеткирилүүдө. Ысык көл району боюнча өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн резервдеги өрт өчүрүүчү унаалар күнүнө 5,5 тонна ичүүчү суу менен Темир, Булан Сөгөттү жана Корумду айылдарында нөөмөткө туруп тургундарга таза суу таратууда. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык көл облусунун Тоң районундагы Зындан көлүнөн суу ашып, тургундардын эвакуацияланышына байланыштуу соңку маалыматтар боюнча кооптуу кырдаал түзүлгөн Туура суу жана Балык завод айылдарынан жана Тоң дарыясынын айланасынан жалпы 490 адам коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөнүн, азыр абал байкоого алынып көзөмөлдөнүп жаткандыгын кабарлайт. Ошондой эле министрлик Зындан жана ошол сыяктуу башка бийик тоодогу көлдөргө мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти ар жыл сайын июль айынан сентябрь айга чейин мониторинг жүргүзүп турарын билдирет. Белгилей кетсек, Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлерине жана тиешелүү кызматтарга көлдөн жырылуу коркунучу бар экендиги алдын ала 2 жума мурун кабарланган. Ошондой эле көлдүн жырылуу кооптуулугу 19 августта кошумча эскертилгендиги белгиленет. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматы боюнча сел жүрүшү мүмкүн болгон аймакта селдин багыты модельдештирилип берилген.